Сыналгы муздаткыч Даниэль Ажиев СИЗО 1де кантип жашаганын көрсөттү. Чымкыргондогу республикалык психиатриялык ооруканадан соттун чечими менен чыгарылган Даниэль Ажиев Бишкектеги СИЗО 1де түшкөн сүрөттөрүн соц тармакка жүктөдү. Анда Ажиев бир кишилик камерада жатканын, ичинде сыналгы муздаткычы бар экенин көрсөткөн. Даниэль Ажиев 2020-жылдын март айында Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялаган. Анда муктаждарга жардам таратканын, сындагандарга нааразы болуп, кыргыз элин жалпылап сөккөн. Бул окуядан көп өтпөй, расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутууга айыпталып кармалган. Экспертиза Ажиев психикалык жактан дарыланууга муктаж деген корутунду чыгарган. Кийин соттун чечими менен Жалал Абад облусунун Кызылжар айылындагы психиатриялык ооруканага жөнөтүлгөн. Ал жактан чүйдөн Чымкыргон айылындагы республикалык психиатриялык ооруканасына которулган. Быйыл февраль айынын орто ченинде Чымкыргондогу республикалык психиатриялык ооруканасынан соттун токтому менен чыккан. Жазаларды аткаруу кызматы Супер КЖ порталына Даниэль Ажиевдин СИЗО 1де түшкөн сүрөттөрү боюнча комментарий берди. Бул сүрөт менен видеолор Ажиев СИЗО 1де отурган кезде тактап айтканда 2020-жылы тартылган. Ал ошол малда телефон колдонгондугу үчүн тиешелүү жазасын алган. Андан кийин Кызылжарга которулуп кеткен деп билдиришти басма сөз кызматынан. Эскерте кетсек, 25 мартта Даниэль Ажиев Бишкектеги СИЗО 1де түшкөн сүрөттөрүн социалдык тармакка жүктөдү. Анда Ажиев бир кишилик камерада жатканын, ичинде сыналгы, муздаткычы бар экенин көрсөткөн. Все, слава Аллаху. 23 мая 2020 года. СИЗО номер 1, город Бишкек. Хата 241. Одиночка. Кос, очищенный гранат, ананас, овощи. Большие здоровые арабские финики. Для поднятия иммунитета. Инжир, лимон, миндаль, котлеты домашние, черешня, табаско, канина, клубника, урумас джусами, малосоленый лосось, виноград, абрикос. Здесь книги, все я дочитал. Гейнер. Что тут у нас? Голубика. Кэш. 12 мая 2020 года. СИЗО номер 1. Здесь ананас, гранаты, абрикосы, клубника, черешня.